Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын ой өрүшү кругозор китебинен адамдын руханий дүйнөсү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи жан дүйнө, экинчи темпераменттер, үчүнчү көңүл, төртүнчү дүйнө тааным, бешинчи максат. Урматтуу угармандар, жогоруда айтылгандар боюнча эң сонун маалыматтарга ээ болосуздар. Аалам жайы белгисиз, кармап жүрүп жеткисиз, эрип кетет турбайбы деген жеңи жок атабыздын ырсаптары менен темабызды баштайбыз. Жан дүйнө. Адамдын ички дүйнөсү уникалдуу, сырдуу, татаал, көп кырдуу болот. Адамды жаныбарлардан айырмалап турган эң негизги сапаттар бул көңүл, максат, ой кыял, напси, умтулуу, табит, сезимдер. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Жан дүйнө тайкы, жарды, алдуу, кирдеген түрлөргө бөлүнөт. Сезимди тазартса, ойду агартса, акылды толуктаса болот. Рух бул бүткүл ички күчтөрдү бириктирүү дегенди билдирет. Экинчи темпераменттер. Темперамент бул адамдын ишмердүүлүгүндө нерв системасынын чагылдырылышы, ата энеден мурастап алынат. Алар түрлөрү боюнча 4кө бөлүнөт. Сангвиниктер нерв системасы күчтүү, тең салмактуу, кыймылдуу болот. Утулууну жеңил кабыл алышат. Ишке жөндөмдүү, демилгечил, мамилечил адамдарга жакшы аура тартуулайт. Бирок тартипти сактай албайт. Чыдамсыз, ою терең эмес, чыгармачылыгы үстүртөдөн. Флегматиктер. Нерв системасы тең салмак, күчтүү, бирок ийкемдүү эмес. Өзгөрүүлөрдү сүйүшпөйт. Абал курчуса да токтоо, камарабайт, шашпайт, туруктуу, бирок өжөр келишет. Ал эми холериктер булар нерв системасы күчтүү, бирок тең салмак эмес. Кескин чечим кабыл алышат, маанайы тез алмашат. Бат ачууланат, кызуу, кандуу келишет. Ички жашоосу жок. Кийинкиси меланхолик. Булар терең ойлуу, иштерман, жашоодогу милдеттерин ийгиликтүү аткарышат, бирок өзүнө ишенишпейт. Курулай шектенет, ылайыксыз шартта түнт, коркок болушат. Тагдырдын соккусун баштан оор кечиришет. Ал эми сабагыбыздын 3-чү планында көңүл тууралуу сөз кылабыз дегенбиз. Көңүл бул кыялдануу, таң калуу, кызыгуу сезимдер көңүл бакчасынын мөмөлөрү болуп саналат. Тышкы сезимдер бул көрүү, угуу, жыт билүү, даам билүү, тери менен билүү. Ошондой эле ички сезимди 6-чы сезим деп да коюшат. Башка адамдын ойлоп турган нерсесин, максатын, көөдөнү менен сезүү. Сабактын 4-чү планы дүйнө тааным. Дүйнө тааным бул 9 түргө бөлүнөт. Оптимисттик, пессимисттик, прогрессив, ошондой эле реакцион, гуманисттик, илимий, илимий эмес, атеисттик жана диний таанымдар. Көз караш адамдын айланага болгон баалама ой жүгүртүүсү. Ынаным алдагы 5 түрдүү нерсени өз ара аракетинен пайда болот. Мисалы, мотив, эрк, билим, жөндөм, эмоциялар. Эрктүү адам сөзсүз болуучу кыйынчылыктарды жеңип өтөт. Өз көз караштарын коргой алат. 5-чи максат. Адамдын ишмердүүлүгү бул багытталган аң сезимдүү образы. Бир максатка багытталган мотивдүү, эрктүү иш аракети ишмердүүлүк болот. Өз идеяларын ишке ашыруу үчүн жигердүү умтулган адамдын активдүү турмуштук позициясы болот. Жаш адам 2 нерсенин таасири астында болот. Биринчиси акылы жана напси. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Адамдын руханий дүйнөсү деген темадан эң сонун маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Слайдты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу.